Arap tilindeki sanдар. El-mufradu çekelik san, vel-musanna ekilik san, vel-cem'u köptük san. Arap tilinde Kırgız tilinden ayrılan ekilik san degende түшүнүк бар. Булардын жасалуу жолдору кандай болот? Чекелик сандагы сөздөргө мисал: муслимун бул бир мусулман. Же болбосо женский род жогорудагы сабакта өткөнбүз. Муслиматун мусулман аял. Эми экилик сан жасаш үчүн араб тилинде биз үйрөнгөн сөзүбүзгө ани мүчөсүн улайбыз. Алиф жана нун тамгасын уласак, бул экилик сан болуп калат. Мисалы, муслимун бир мусулман, муслимани эки мусулман, муслиматун бир мусулман аял, муслиматани эки мусулман аял. Ал эми көптүк сан жасаш үчүн мужской роддо уна мүчөсүн улайбыз, женский роддо атун мүчөсүн улайбыз. Мисалы, муслимуна мусулмандар, муслиматун мусулман аялдар. Демек, жекелик сандагы негизги форма муслимун деген сөз өзгөргөн жок. Экилик санда, көптүк санда сакталды, болгону ага мүчө болот. Экилик санда ани мүчөсүн мужской роддо, көптүк санда уна мүчөсүн, женский роддо тани мүчөсүн, та бул женский роддо билдирген мүчө болгондуктан тани мүчөсүн уладык. Ал эми көптүк санында атун деген мүчөнү уладык. Бул араб тилиндеги туура көптүк деп аталат. Демек кайталайбыз: муслимун бир мусулман, муслимани эки мусулман, муслимуна мусулмандар, муслиматун бир мусулман аял, муслиматани эки мусулман аял, муслиматун мусулман аялдар. Демек бизде экөө тең эле мусулман деп эле которулат. Муслимун, муслиматун мусулман. Муслимани, муслиматани бул эки мусулман. Ал эми муслимуна, муслиматун бул мусулмандар. Ошондой эле сандар туура жана туура эмес көптүк болуп бөлүнөт. Жогорку сабагыбызда биз туура көптүккө мисал келтирдик. Ал эми азыр болсо туура эмес көптүккө. Мисалы, туура эмес көптүктүн жасалышына көңүл бурабыз. Талибун студент, бир студент. Жогорудагыдай эле ани мүчөсүн уласак экилик сан болот. Талибани бул эки студент. Ал эми көптүгүнө көңүл бурсак, туллабун бул сынык көптүк же туура эмес көптүк деп аталат. Муну биз сөздүктүн жардамы менен билебиз. Талибун бир студент, талибани эки студент, туллабун студенттер. Ошондой эле женский роддо имраатун бир аял, имраатани эки аял, нисаун аялдар. Демек бул туура эмес көптүк деп аталат. Бул көптүктөрдү биз сөздүктүн жардамы менен билебиз.